Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Айыл чарба министрлигин, урматтуу өкмөт өкүлү, реформалауга убакыт жетти, уже ашып баратат, уже төгүлүп баратат. Уже айыл чарба иштери башталды, эмгиче тарифиңер кое албай атасыңар. Эмгиче тарифиңерде ызычуу. Мына Жетөгүздө, Тоңдо мага айтып атышат. Руарлар иштебейт, районный руарларыңар. Бурункалар отуруп алган ошолор силер бүт саботаж кылып атат. Бүт иштериңердин баарын, районный руарлар. Эмне кылып атасыңар? Мына жазгы талаа иштери башталды. Эмгиче суунун тарифи 500 сом дегенсиңер гектарына. Кааласыңар киресиңер, кааласыңар кирбейсиңер. Бурунку тариф менен райондук руарлар заставлять этип атат дыйкандарды киргизгенге. 3-4 жол айттык. Жөн эле отурасыңар кагаздын үстүндө, биякта бүт барыңар чиновник болуп калгансыңар. Аяз Байетовго Адилет министрлигине кайрылат элем азыр. Президент тапшырма берди го, ушуну баарын карап чыгыш керек. Айыл чарба министрлигин жөн эле монстр болуп алгансыңар да. Эми биз деген муну өзүбүз ойлоп тапкан жокпуз да, мына элдер менен жолугуп келдик. Райондордо руарларыңар такыр иштеген жок. 500 сом дейсиңер дагы мурунку 1 тыйындан 3 тыйын деп тура айтып атат. Анан 250 сом болчу. Эми азыр деген 500 сомдон сурап атасыңар. Бир сугатка. Бул бир эле сугат. Эртең менен жарым гектарың сугарылбай калса кайра 500 сом төлөшүң керек. Муну биз айткан жокпуз, өзүңөрдүн кагазыңар турбайбы? Анан азыр карап атасыңар дейсиңер. Эмнени карап атасыңар азыр? Уже бүттү сугат, бүтүп баратат кээ бир жерлерде, өлкөнүн жарымында бүттү уже. Кичине иштебейсиңер айыл чарба министрлиги. Сакеевди кетирип бүгүн 11-де Сакеевди ВКС менен түшүндүрүп бергиле дыйкандарга деп атасыңар. Эмнесин түшүндүрөт кеткен киши? Иштей албай атсаңар анда айтпайсыңар, Сакеевди коюп иштетпейсиңер. Ал түшүндүргөн мыйзамсыз. Ал на каком основании, ал кайсы даражада, кайсы макамда түшүндүрөт ал? Эмнени түшүндүрөт ал? Демек, кадровый голод. Мына өзү айтты, урматтуу өкмөттүн өкүлү. Эгер кадрыңар жок болсо, Сакеевди жумуштан алып эмне кыласыңар? Айыл чарба министрлигине кадровый голод, хаос. Мына сууларды бере албай атасыңар жазгы талаа жумуштарында. Анда иштебесеңер айткыла да, иштей турган балдарды биз предлагать этели. Могул жерде могул иштеп берет деп. Барган сайын ушуну кабыз. Ооз тигил бул деп. Каналдарды оңдойбуз. Мына жаңы жанакы эмне заводуңар эмне болду жанакы? Жок. Канал салган. Чүйдө завод курулуп атат деп атпады белесиз? Бетонный плитка ошол качан бүтөт? Алазар, сиздин айтканыңыз жанагы руарлардын жетекчилери алар структура пассив бүт барды эсептеп беришет дагы. Жерлерде ошо райондук суу чарба кызматтары иштешет да, суу берүү боюнча да. Азыркы учурда сизге айтып атам, ал жагынан кынтыксыз силер деген кагазды укмуш жазайсыңар. Аз бир мүнөткө укмуш эмне үчүн дыйкандарды заставлять этип атасыңар? Канвас боюнча айтып коңуз. Жок, аны айтасыз. Эмне үчүн заставлять этип атасыңар? Киресиңер, кирбейсиңер деп. Булар мындай саясат кылып атышкан. Урматтуу депутаттар. Эгер ооздор мамлекетке өтсө 500 сомдон, анда биз каналдарыңарды оңдоп беребиз. Эгер өтпөсөңөр, анда оңдобойсуңар, мурунку тариф менен каласыңар. Бул эмне деген саясат? Эйланайын Кудай. Или деген саясат болобу мамлекетте? Силер деген Кыргыз Республикасынын элинин өкмөтүсүңөрбү? Айыл чарба министрлиги же өзүңөрчү автономиясыңарбы? Элди эмнеге мындай кыйнап атасыңар? Или мындай кыласың, или мындай кыласың деп. Конкретно айткыла да, биз оңдоп беребиз каналдарды дебедиңер беле мурун? Каналдарды өкмөттүн балансын алабыз, оңдоп беребиз, укмуш кылабыз дебедиңер беле? Айыл чарба министрлиги. Кана? Барып туруп эки жол көргөзүп атасыңар. Или муну кыласың, или муну кыласың. Муну кылсаң оңго барсаң өзүң өлөсүң, солго барсаң атың өлөсүң болуп атасың. Жакшы, канасты чүйдөн курабыз деп атпаңар. Бетонный полотно боюнча буйруса сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Мен маалыматым боюнча күзүндө буйруса башталат. Балбакзарлык иш. Чыгарып баштайсыңарбы? Жок, же куруп баштайсыңар? Заводду тургузуп баштайбыз. Бирок быйыл алар менен келишимдерибиз бар. 500 миллион квадрат буйруса бүт республика боюнча төшөлөт.
Мына 2 жылдан бeri айтып атабыз, барыбыз ай караган текеде күтүп отурабыз ушун үчүн. Эмнеге арзан экен, качественный экен, сапаттуу экен. Туура, хорошо. Мисалы мына бир эле Каракол Ырдык каналы 10 километр. Жалдырап отурабыз 5 жылдан бeri, качан ушул болот депчи. Ага чейин Бакуш тиякта Ырдыкты билесиңер. Аябай жерге жакын. Бир эле бул примерди айттым. 10 километр, 5 километр. Биздин Тоңрайын Көлтөр айылына Жаларыкты тоже күтүп отурабыз. 1 километр жерге быстратокту коюп койгонсор, калганын качан алып келебиз деп күтүп отурабыз. Айткыла да элди алдабайчы. Момчасына чейин календарный план бердиңер, жасагыла да мисалы. Ушул бүткүл Кыргызстанда ушундай. Болак Зарлыкыч, бул боюнча бетон полотно боюнча быйыл бүтөт, завод запуск киргизилет. Кайсы жерлерде ошол канча төшөлөт бүт бардыгына берилген. А жанагы эмелер боюнча тиги жерлердеги жанагы ички каналдарды өткөзүп берүү боюнча биз ошол мындай эме болуп атат да, ал айыл өкмөттөр ички каналдардын бардыгын бүт бардыгын баланска биз алышыбыз үчүн айыл өкмөт өткөзүп бериш керек. Урматтуу туугандар, консолидированный бюджетте өзүңөр айткансыңар. Консолидированный бюджет деп өкмөт бүт айылдын, райондун бардыгын бюджетин чогулткансыңар. Туурабы? Туура. Анан каналга келгенде эле жок, бул муниципалитет айылдын каналы, бул өкмөттүн каналы деп эле бөлүнүп калат экенсиңер. Раз консолидированный бюджет дегенден кийин баарын кошуп эле бир эле кылгыла да. Баарын алгыла да, мамлекет жасагыла да, урматтуу туугандар. Өзүңө келгенде өзүң, элге келгенде жокпу. Элге келгенде эле вариант бар. Бул вариант мындай, тигил вариант тигиндей, өзүңөргө келгенде эле консолидированный баарын чоң алып алып эле жыргап атасыңар. Базарлык, сиз бизге өткөзүп берген каналдар боюнча сөзсүз иштерди патентна кабыл алып иштетебиз. Анан жанагындай сиз айтып атпайсызбы, кээ бир айыл өкмөттөр ушундай мыйзам бузуулар болот. Ошондойлор болсо район Жети Күз району мына айтып атам ачыгын. Сразу бетиңизге айтайын, текшерткиле. Жети Күз районунда заставлять этип атат. Ошол боюнча алар жооп беришет. Именно Кызыл Суу айылында. Кызыл Суу айылын жасап алыңыз да текшертиңиз. Борбордо. Баары дыйкандарды ал жок 500 сомдон төлөйсүңөр, болбосо момундай өтөсүңөр, ООСтон өткүлө деп атат, кыйнап. Жети Күз бар. Сөз түрдө текшерип туруп наказание алышат эгер ошентип атышса. Урматтуу мындай өкмөттүн өкүлдөрү, урматтуу министрлик, мен сиздерден суранам. Мына азыр Кудайга шүгүр, соц объекттерде сөз жок. Мектептер, бала бакчалар баары нормально, Кудайга шүгүр. Элдин баары сугат суу менен таза суу сурап атат. Ушул саясат мындан ары силердин башыңар ушул саясатты оройт мындан ары. Таза суу, сугат суу. Таза сууну элге жеткирип беришиңер керек. Эл ичиш керек, сугат сууну элге жеткирип беришиңер керек, жанын багыш керек. Кыргызстан 90% айыл чарба мамлекет. Чоң реформа керек суу боюнча. Баратасыңар туура, бирок конкретно айткыла да, биз да билели да, алдабагыла да. Биз эртең элге барып алып, биз уят болуп атабыз да. Силер айткыла. Урматтуу туугандар, да, араванда момча биринчи араванды өтүрүшүбүз керек, жаз биринчи араванга келет. Эң аягында жаз Тоң районуна келет, могул айда Тоңдукун бүтүрүшүбүз керек деп айткыла да, ачыгын дыйкандардын жеринин шартына жараша иретке салып бергиле да. Мындан аркы чатак только ушу суу менен бурат, айтып коеюн мен силерге. Башкасы бүттү, Кудайга шүгүр. Жолду бүтүрүп атабыз, мектеп, бала бакчалар Кудайга шүгүр бүтүрүп атабыз, 90% бүтүп калды. Мындан кийин только сиз менен сүйлөшөбүз да. Сакеевди да кетирип тындыңар дагы, кеткен адамга бүгүн ВКСден согуш өткөргөн тосуңар. Мыйзамсыз. Эгер билинип калчу болсо атарынбагыла айтып коеюн. Бак, Зарлыкыч, бул мурун коюлган расписанияны айтып койду, ал өзүлөрү өткөзүшөт. Өзүңөр өткөрөсүңөр, башыңар жетпейби, анда Сакеевди кайра советник кыласыңарбы, помощник кыласыңарбы, алып келип алып өткөрткүлө. Рахмат.